Саламатсыздарбы? Эфирде учурда, аны мен Керим Айдаров алып барам. Биз бүгүн той жөнүндө ой деген теманын тегерегинде кеп салабыз. Дегенде мен конокторум менен тааныштырып алайын, андан кийин кеп баштайбыз. Менин жанымда Эшенкул Парпиев, Тамадалар борборунун жана Тамадалар мектебинин жетекчиси. Андан кийин экинчи студияда Үмүтай Абдышева, Бишкек шаарынын эл аспаптар оркестринин солисти. Үчүнчү студияда Айбек Карымов, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Мына бүгүн Эшенкулга дегенде мен сизден баштагым келип турат. Октябрды, ноябрды, тоябрь деп атап алышты. Бүпүлдөгөн кыргыздын тойлору бүгүн күчөп атат да. Бул той бир эле илгери күз айында болсо, азыр бүтүндөй жыл бою болуп баштабады. Мына ошол той бүгүн кээ бир адамдарга аябай кыйынчылык алып келген мезгилдер болуп атат. Кээ бирлер аябай жыргап атат дегендей да. Сиздин оюңузду угалычы. Тойду биз кантип өзгөртүшүбүз керек? Өзгөртүш керек го деп ойлойм. Биринчи кутлан күн. Чакырууңуздарды чын ыклас менен кабыл алдым. Эми кыргыз өзү ушундай бир керемет улутпуз да. Өзгөчө казак менен кыргыздын жашоо турмушуна ушундай бир сөөгү менен кошо келип, сөөгү менен кошо кетчү жакшы бир салттуу нерсеси бар, бул аш тойлору. Аш тойдун максаты илгертен бери эле бир эле милдети болгон кыргыз казак тапкан жыйганын бардыгын тойго чачып, акысына бата алган эл да. Ушу бата үчүн. Анан эми 50 жылда эл жаңы дейбиз, 100 жылда жер жаңы дейбиз, коом өзгөрүп турат. Айтматов атабыз айткандай, мына ушу жарым кылымдан бери ааламдаштыруу башталды. Сөзсүз түрдө прогресс, өсүш болуш керек. Мына ошол учурда бүгүнкү элдин баары тажап аткан, бири-бирине коёндой окшош болуп аткан тойлордун формасын өзгөртүүгө мезгил бушуп жетти. Чындан эле бул 70 жыл биз Советтер Союзунун СССРдин кучагында болуп калганбыз. Ошол кезден келе жаткан стандарт, шаблон деп коелу. 5ке чакырыш керек, 12де бүтүш керек, 3 тамак бериш керек деген милдеттүү. Жылкы эми ал жылкынын этин бул казак кыргызга берсин, эми ал биздин ырыскыбыз. Мына ошол форматтын баарын өзгөрткөнгө мезгил бушуп жетти. Сөзсүз түрдө айырмалар бар. Анан айрым мүчүлүштүктөр, айрым кемчиликтер ошо элдин бир көп катмарына оор болуп калган учурлар бар. Туура, бир айда бир жумада 3төн 4төн тойго барып келгендер бар. Эми ойлоп көрүңүз, маселен 5000ден алып барган болсо, бир жумада эле 20 000 тойго кетип калат. Керим мырза, бул жерде мындай да. Бул жерде ачыгын айталы, мен ушул тойго келген конверттерди, кошумчалардын бардыгын тамаша иретинде, бирок мааниси түпкүлүгүндө туура Аман банк деп койгом да. Сиз бир жумада 15 жолу алып барыңыз, же болбосо 5 жолу алып барыңыз, эртең кыз чыгарып келин алсаңыз, ошонун баары кайра келчү нерсе. Баягы кыргызда бир сөз бар. Өрдөк сойсоң кас пайла дейт. Бул сөз түрдө кайрылып келет. Бул жерден адам күйбөйт. Бирок өз учурунда катар болуп калса, жана бюджетте иштегендер, айлык аз болуп аткандар чындан кыйналып кетиши мүмкүн. Айыл апада конвертке бир кой деп жазып койгондордун учураткан учурлары бар. Бирок мунун түпкү мааниси жакшы да. Сизди ыклас, жакшы адам, сиз менен мен тууганмын, же досмун, же жоромун, же катышмын, жамандыгым менен жакшылыгымды дайыма ушул үй бүлө менен бөлүшөм деген гана киши чакырат. Андай учурда чакырыктан калбаш керек. Жана сиз айтып аткандай, кыргыз мурда бата алыш үчүн той кылчу деп атпайбызбы? Азыр коммерцияга айланып кетти го. Мен тигиге бардым эле, могунча акчам кетти, мен да той өткөрүп бай акчаны чогултуп албасам болбойт деген бир жолго түшүп алгандайбыз да. Жок дебеш керек. Жок дебеш керек. Ыйлагандын көзү жаман, айткандын сөзү жаман, туурабы? Мына заманга жараша ушундай бир нерселер пайда болду. Көп учурда заман эртең эмне болорун эч ким билбей атпайбызбы? Ушундай болгон учурда 15 жолу барды менен биринде алып элекмин деп, анан кайра ошонун бир шылтоо табы коюп чакырып чогултуп алгандар болуп калышы мүмкүн. Бул сейрек. Бул сейрек, андай болушу сейрек 1-2ден болот го дейм. Азыр биз жана бир тамаша видеобуз бар эле. Ошону көрүп көрбөйлүбү? Андан кийин сөзүбүздү улайлы да. Бул жана тойго келе берип, анан күнүгө чакыруу келе берип, анан кийин ыйлаган бир тамаша видео экен, ошону көрөлү. Ооба, ошону көрөлүчү.
Мен азыр ушуна видеодон кийин экинчи студиядагы Үмүт айымга суроо берген келип турат да. Мына ушундай көрүнүш бүгүн бизде болуп атабы, сиз байкадыңызбы? Сиздерге го балким той жакшы болсо керек. Айрым адамдарга мындай кыйын болуп аткандай сезилип атат да. Эми жакшы эле жагын алыш керек деп ойлойм. Анткени баягы жакшылык эле болуп турган жакшы да. Жакшылык болсо той да болот дегендей. Анан мен мисалы жакшылык жактарын санап кетсем, мисалы ырчы катары, ырчылардын арасында азыр конкурент да көп болот. Анан ошол эле учурда мен кантип өзгөчөлөнүп чыгам деп ошол учурда стимул да пайда болот да. Мен өзгөчөлүп чыгам деп ошончолук көп ыр жаздырат, ошончолук көп костюм тиктирет, ошончолук көп жерге барат, киреше түшөт. Эми биздин бирден бир киреше булагыбыз той болгондуктан той эле болсо деп тилейбиз. Анан той деген сөздү алып караганда, мисалы этимологиясы дейбизби же тектеш элдердин сөздүгүндө той деген сөз чогулуш, жыйын, топ дегенди түшүндүрөт экен. Бир жеринде, бирөөндө болсо урмат сый көрсөтүү, сыйлоо, коноктозуу дегенди түшүндүрсө, бир жеринде карынды, курсакты тойгузуу дегенди билдирет экен да. Ошондуктан той эле болуп турсун, ар бир үйдө ырыскы береке толуп турсун. Анан мисалы мен өзүм кошумча кошом, ошол эле учурда кайра ал кайрылып келчү нерсе. Эшенкул байке айтып кеткендей эле, ал баары бир кайрылып келет. Баягы жакшыга жанашкан жакшы да. Жакшыга жанашып эле тойго эле барып жүрө берелик. Үмүт айым, бүгүн тойлору көп болуп, ырчылар тойлуда жүрө беришип, анан мурдагыдай кадыр баркка ээ болбой калды, концерт койсо элдер келбей коюп атат деген дагы жагдайлар бар. Ушуга кандай көз караштасыз? Эмне үчүн андай болбосун? Мен көз карашым андай эмес. Тескерисинче мен тойго деле, концертке деле ушунчалык көп чакырып алам, Кудайга шүгүр. Анткени баягы жаштардын табитине жараша, улгайган улуу адамдардын табитине жараша, же болбосо мына аспап менен ар түрдүү ырдаганга жараша көп чакырып алам да. Эгерде канчалык көп түрдүү болсоң, ошончолук эл дагы кызыгып чакырышат. Кээ бирөө мисалы тойдун шарапатына жараша, тойго жараша тойдун ырларын ырдашат. Ар бир ырчынын өзүнүн угармандары бар деп ойлойм. Мисалы, эгерде улуумун отурган болсо, ошол улуумунга жараша кийинип барып, ошол үкү топуну, кыргыз көйнөктү кийип барып, комуз менен ырдасаң кандай сонун. Ал эми жаштар отурган жерге ар түрдүү тилдеги ырларды ырдап, жаштардын саркеч кийимдерин кийип барсаң, ал дагы сонун. Ошондуктан кадырым түштү, баркым түштү деп эсептебейм. Мисалы, көп эле ырчылар, мисалы өздөрүн элита аташкан ырчылар бар болчу. Биз тойго чыкпайбыз, биз жар айтпайбыз, биз тойдун ырчысы эмеспиз дегендер мына азыр көз көрүнө эле өздөрү тойго чыгып калышты. Ошондуктан кесир сүйлөбүш керек деп ойлойм менин оюмча. Мен ушул эле суроону 3-чү студиядагы Айбек мырзага бергим келип турат. Бүгүн тойдо көп болуп, анан ырчылар тойго бара берип, кадыр баркы түшүп кетти, концертте кыйынчылыктар болуп, элдер барбай койду деген маселени сизге бергим келип турат да. Айбек мырза. Эми бул нерселердин баардыгы мыйзам ченемдүү нерсе, көрүнүштөр деп ойлойм да. Сиз туура айтасыз, тойлор көп болуп, тойлордо ырчыларды көп пайдаланышып, көп чакырышкандыгына байланыштуу азыр шоу-бизнесте концерттерге чынын айтканда мурункудай биздин жаш кезибиздегидей эл барбай калганы бул айдан ачык көрүнүп турат. Эми биз өзүбүз жашап аткан коомго сереп салышыбыз керек деп ойлойм да. Себеби тойго тыюу салуу мүмкүн эмес. Эшенкул байкем айтып өткөндөй, бул кыргыз менен казактынбы каны менен кошо жаралган той, жакшылык, аш той деген нерсе бар. Бир гана нерсе тойдун өткөрүү стилин гана бу тамадалар өзгөртүп, жакшы башкача бир улуттук стилде улуттук ырларды, улуттук оюндарды пайдаланып өткөрсө болот. Ошол гана нерсе. Ооба. Азыр бизде видео чалуу бар экен. Ошону көрүп алалы, андан кийин кайрадан келип улайбыз. Бизде видео чалууда Гүлжан Назарбаева, Доор жаңылыгы журналынын баш редактору. Сизде, Гүлжан айым, сөз.
Алло, Саламатсызбы. саламатчылык. Той маселесин биз кеп кылып атабыз. Ушул боюнча сиздин оюңуз кандай, ушуну угалычы? Арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Ушу той маселеси боюнча менде дагы көйгөйлүү бир ойлорум бар. Мисалы деген ошо балдарын үйлөп атканда ата эне көптөгөн жыйнаган акчаларына заңгыраган тойлорду берет да. Ошондо кээ бир адамдар ошону туурап кредитке алып той бергендер бар. Жакшы той берерин берет, бирок аягында балдар бири-бири менен келишпей, ажырашып кеткен учурлар абдан көп да. Ошон үчүн тойду деген өзүнүн алына жараша эле ар ким үйүнө чакырса жакшы болмок да. Бул дагы ошол ар бир келген коноктун ар бирине дагы көңүл бурулмак, ар бир келген адамдын чын дилинен айтылган баталар кабыл болмок дегендей ойлор жаралат да менде. Анан тойдун учурунда дагы келиндин кийинген нерселерине да көп менин көйгөйүмдү орутат. Себеби кээ бир келиндер илгеркидей болуп эле шөкүлө кийип жакшынакай той өткөндөрдү да көрүп атабыз. Бирок көбүнчө Европаны турап жарым жартылай үстү жагы ачык болгон кийимдерди кийишет. Бул дагы биздин өзүбүздүн салтыбызга туура келбейт деп ойлойм. Өзүбүздүн эле кыргыздын сонун кийимдерин кийсе болот. Анан ошол тамадалардын дагы жасап аткан оюн шооктору дагы кээ бир учурда туура эмес көрүнүштөрдү пайда кылат. Мисалы мен билген тамадалардан Эшенкул мырзанын алып барган тойлорума абдан жагат, салттуулукка туура келет. Урмат мырзанын алып барган жаштардан тамадалардан аябай сыйлайм. Анан ошол оюн шоокторду уюштурганда көбүнчө бизде жана макал лакаптарды айтса, же болбосо жанагы бийлер болгондо дагы кээ бир учурда бир оюндарды уюштуруп коет. Кайнагасы менен келини бийлегенде болуп калат. Ошолорго көңүл бурсак, кээде чечиндирген оюндарды ойнотуштурат. Бул дагы биздин салтка туура келбейт. Анан каргандар дагы жашы улгайып калгандар өзүнүн ордунда болуп, өзүнүн жакшынакай сөздөрүн айтып отурса, кээ бир байбишелердин дагы мындай оксуз бийлегендери дагы мындай өң көрүнөт да. Андан дагы ошол тойду эки жак тарап тең кечикпей келсе, ошо кечиккен жагы дагы көп келген конокторду кыжалат калып келет да. Анан ошол тойду өтө көп ысырапкорчулук көп болгонун да байкап жүрөм. Баягы бул мактанарлык дегенге көрүнөбү? Бул деген азыркы акчанын кулу болгон адамдар ошончолук чоң даярдаганы менен аякта колунда жок адамдар ичиндеги ичкүйдүүлүгү же кандайдыр бир тескери ич оорулар менен кетип калышы мүмкүн. Бул дагы бир терс таасирин берет го деп ойлойм да. Ооба, Гүлжан айым, Тойдо эми анда тамадалар кээде жаштар бата берип калат да, тамада менен бүтөт, тамаданын батасы менен. Бул менин оюмча туура эмес. Кыргыздын салтында батаны эң анда улуу киши берет, сөзүндө касиети бар. Баягы ошол тойдун эң кадыр барктуу даанышман адамдын батасы баарына тиет дагы. Ошол жерде келген коноктордун баарынын тилеги кабыл болуп, анан балдар бактылуу талайлуу болот да. Менин оюм ошол. Анан кыргыздын салтын сакташыбыз керек. Анан адаттарыбызды дагы сактап, биз өзүбүздүн өзөгүбүзгө келсек, ошондо баардыгы жакшы болот. Рахмат, Гүлжан айым, аябай маңыздуу, олуттуу кептерди айттыңыз. Эшенкул ага мына дал ушул эже айткандай эле сөздөрдүн биз ошол эми кайрадан ортого салалы. А дегенде бүгүн кредит алып той берип атаандашкан жагдайлар да бар да. Биздин ушу улутубуздун аксакалдарыбыз бүгүнкү күндө да 50-жылы төрөлгөндөр менин эсебим менен 69га келишти. 40-жылы төрөлгөндөр 79га келди, туурабы? Бүт совет доорунда коммунисттер, атеисттер болуп чоңойгондор. Биздин андан мурунку биз куйма кулак болуп өстүк. Андан мурунку аксакалдар каада салттын баарын алып келген. Биз ошолордон көп нерсени алып калдык. Ошол салттардын көпчүлүгү ошо аксакалдарыбыз менен кетип калды. Сиздер ошону кайра киргизишиңиздер керек да. Эми сөзгө маани беришибиз керек да. Кыргыз өмүр бою жаралгандан бери ар бир сөзүндө макал лакапты, учкул кепти аралаштырып сүйлөгөн, ошондо сөздүн күчү таасири болгон. Мына ушул жерде кредит боюнча сөз болуп атат дейли. Ушуга кыргыз жооп кылган.
жооп кылган сөздөрдө, макалдарда учкул кепте. Жылкыңа карап ышкыр дейт. Туурабы? Жылкыңа карап ышкыр. Төшөгүңө карап бутуңду сун. Куру намыс баш жарат. Ушулардын баардыгынын мааниси кайсыл? Алың жетпесе той бербе. Бирге да кыргыз жооп берген. Чыдаган киши той берет, сыйлаган киши тойго келет дейт. Чыдайсыңбы? Дайындыгың барбы? Той бер. Эмне үчүн карыска той беришиң керек сен? Сен уул өстүрүп кыз чоңойтуп атасың, кадимкиде ошого дайындык көрүшүң керек. Ушундай жагдайдын тизгин тарса болобу? Айланайын, кредит албай эле кой, той берип кыйналасың десе Эми болобу? бир жерде маселе мындай болуп калды. Көп учурда азыр биз ата энелерибиз бул эми ачуу чындык, балдардын кыздарга тили үзөтпөй калган, үй бүлөлүк шартта тарбия аябай бошоп кеткен. Атасы талаада, апасы дагы бир жакта иштеп жүрөт. Балдар өстөрү менен өстөрү чоңоюп, көп маселени ошол үйлөнүп аткан бала менен кыз өстөрү чечип атат да. Анан ушул маалда биз кутулабыз, биз табабыз, болбосо мен асынып калышым мүмкүн, мен жоголуп кетем, менин намысым кайда калат деп ата энесин аябай кыйнаган учур болгондо, эми атадан көрө жанагы кирпи баласын жумшагым, карга баласын аппагым дейт, бооруңдан бүткөн бала үчүн бардыгын ата эне бардык мезгилде макул болгон учурда ошондо көздү жумуп коюп ошол тобокелчиликке барып атпай, бирок мындай кылыштын өзү негизи туура эмес. Анткени ой санаа басат, ошол тойго келген меймандарды карап олтуруп, тойдон кийин эртеси күнү кандай оокат табабыз, мунун баарын кандай утулабыз деген ой санаа менен ал жерде маанайдын өзү башка болуп калат. Азыр мен Айбек мырзага суроо бергим келип турат. Айбек мырза, мына ушундай ата андашуу, кредитке дагы акча алып той берип, анан эртеси кыйналып калган жагдайларыбызды айтып атпайбы эжеке? Ушул маселени кандайдыр бир деңгээлде бир чектесе же тизгин тарса болобу? Эми кредит алып той бербе деп мыйзам чыгара албайбыз го, менин оюмча. Бул ар бир адамдын эле өзүнүн азыр эле тиги жылкыңа карап ышкыр дегендей эле баягы улуттук принциптер, улуттук мыйзамдар менен эле коомчулук өзү тарбияланышы керек деп ойлоймун да. Эми колуңда барбы той бер. Той берүүнүн мен жекелей ушу пикирим, той берүүдө тойго бербесин деп тыюу сала албайбыз, бирок тойду бир улуттук колоритте өткөрүүнү ар бир тамада эле эмес, тамадаларды да кээде той берген адам укпай коет. Мен мындай кылып өткөрүшүм керек деп. Бирок той берген адам өзү кыргыз экенин, кыргыз улут экенин, кыргыз деп күйгөн, кыргыздын маданияты, каада салты, үрп адаттарын сактаган адам болсо, ошол кыргыз улуттук бир колоритте өткөрүүнү, улуттук оюндарды кошуп, улуттук стилде өткөргөнү абзел деп ойлойм. Мисалы, мен Казакстанга да бир нече жолу тойго барганым эсимде. Ал жерде өлө ашөпкө мындай нерселерди жанагы эжекем айткандай жыңалак чечиндирип алып, тигинтип бинтип жаман адаттарды көрсөтпөй, улуттук колоритте өткөргөн тойлор жакшы көп эле көрүп жүрөм да. Ошон үчүн Эшенкул аке байкебиз мына тамадалардын эң аксакалы, эң эл сыйлаган тамада отурат. Мен ушул жерден пайдаланып айткым келет да, Эшенкул байке, элди биз тарбиялашыбыз керек да. Сиз, мен, ырчылар барыбыз жакшы ырлар, жакшы обондор, жакшы каада салттарды биз сактап, ошону күзгүсү болуп бере ала турган болсок, коомду биз тарбияласак болот деп ойлойм мен. Туура айтасыз. Мына мен ушуну тамада Эшенгул мырзага бергим келип турат да. Бүгүн ушу тойду бир жакшы жака буруш үчүн, жакшы жагдайда улуттук аң сезимди көтөрүш үчүн негизги ролду тамадалар ойнош керек го дейм да. Ушунда сиздер тамадалар баарыңыздар чогулуп алып, бир кыргыз, бул эч ким мынтип жыйнап бербейт. Бул бекер жыйылган жыйын сонун. Ушул жерде кыргызды мыктап, улутту улут кылып, кадыр баркты улуттун аң сезимин көтөрүп, адамдарга бир жакшы нерсе тартуулаганга болот да. Ушуну сиздер аткарсаңыздар жакшы болмок дейм. Жок, туура, бизде бирок мындай полномочиябыз жок да. Биз мисалы үчүн өзүбүз билген балдарды жолуктурганда, тойдон көргөндө, устат шакирт мастер-класс өткөзгөндө, мына мен тамадалар мектебин ачтым, пилотный ушунда айтып атабыз. Мунун өзөгүндө мындай болсо, эгер ушул шарт менен, ушул жол менен кете турган болсок, анда бизде өкмөттүн алдында маданият министрлиги деген бар, туурабы? Маданият министрлигинин карамагына кире турган бардык өнөрпоздор барбы? Комузчудун чогултса болот, манасын чогултса болот, ырчы, чогурчу, бийчи дегиле искусствого, маданиятка жакын болгон өнөрдүн бардыгынын башында маданият министрлиги турат, туурабы? Мени аксакал катарында айтсын, мен Кыргызстандагы мен жарчы, мен тамада болуп жүргөн
бардыгын чогултуп берейин. Бул 500 болобу, 1000 киши болобу. Мына ошол жерде айтылуу акылмандар, данышмандар, ойчулдар, кыргыздын салтын билген санжырачылар, тарыхчылар келип катышып, бир 2 саат, 3 сааттык конференция кылып, ушунун жолдорун баарын айтып, мындан кийин тыялы, мындай туура эмес нерселер болуп атат. Бул коомго туура эмес негатив жагы болуп атат. Мунусу балдарды өскөн өнүккөнүнө, улуттун алдыга жылышына пайдасы бар, мунун пайдасы жок деген темаларды тезис кылып алып туруп, Маданият министрлигинин уровенинде өткөрсөк, өкмөттүк деңгээлде саясат болуш керек деп ойлойсуз? сөзсүз түрдө болуш керек. Бул коомдон ажырагыс нерсе да. Коомдук нерсе да. Бул эми коомдун өзүндө азыр аябай мындай бир кайра талкууга салына турган нерсе. Ошон үчүн ушул маселелер козголуп атпайбы? Ысырапкорчулукту дагы караш керек, ошол эле деңгээлде турабы? Ошол бүгүнкү болуп аткан тойлордо өтө көп кемчилик бар. Ысырапкорчулугу бар, кыргыздын кенебестиги бар, саат 5ке десе 10го келгени бар, 4-5 эмес 10 чакты тамактын түрүн тартканыбыз бар. Жанагындай тамадалардын билими деңгээли, интеллекти аябай начар болгон балдар жанагы окшогон шойкомдук оюндарды көрсөтүп атканы бар. Мунун баардыгынын башында кичине бир концепция дейбизби, кичине бир жолун көрсөтүп койгонго баарын чогултса, мен чогултуп бергенге кудуретим, күчүм, өзүнүн даражам жетет эле. Бирок башында турган кишилер ушуну чогулткула бир отуруп алып, баягы ийирип отуруп түз кеңешели жол көрсөтүп койгонго. Биз баягы өкмөттү карап отура бербейли, балким сиздердин колуңуздарда турган тамадалардын бүгүнкү ошол максатын аткарсаңыздар жакшы болмок дейм. Сиздер улуу муундун баягы жакшы сапаттарын алып келаткан кишилерсиңер. Бүгүн кыргызды кыргыз кылып калтырышыбыз керек. Биз, мен, сиз бардыгыбыз турабы? Ошон үчүн бул той улуттук деңгээлдеги жыйын катары кабыл алдырып, ошондо кыргызды мыктап, кыргыз экенин таанытууга өбөлгө түзө турган бул жыйын катары эсептесек аябай жакшы болмок деп ойлойм да. Сонун иш болот да, ушуну мындай кылып атат да. Мунага артист, өнөр, пост, талант деселе, өткөндө жогорку кеңештин депутаты Садык Шер мырза кандай ыйлабайт да. Маданиятка 6 гана ооз сөз менен отчет бересиңер. Маданиятты жок кылганга тете болуп атат. Анда Манасты жок кылалы, анда Айтматты жок кылалы, Саякбайды жок кылалы, Чокморду жок кылалы. Бул маданиятка болгон биз өкмөтүбүздүн эмне деген бул мамилеси дебедиби? Демек ошол маданияттын ичинде биз барбыз да. А маданият деген эмне? Ошол жерде адеп, ошол жерде салт, ошол жерде нарк, баскан турган сүйлөгөндөн баштап туруп кийген кийимибизге, ичкен тамагыбызга чейин ушунун бардыгы кыргыз улутунун маданияты. Демек маданияттын башында турган бир löктөрдөн экөөчө чогулсун. Мен ызыбонок күтөйүн. Чогултуп бергенге мен чамам жетет. Кыргызстандагы бардык областтан 50дөн болсо да, мына бир 1000 кишини чогултуп берем. Мына ошол жерден арай көз чарай кылып туруп, жакшы жолун көрсөтүп берели. Мына ошол жол менен кетсе, сөзсүз түрдө той оңолот, балдардын баскан турганы оңолот, ой оңолот. Ойду да оңдошубуз керек. Мына маданият жөнүндө сөз болуп калды, биздин убактыбыз азайып калды. Айбек мырзага сөз бергим келип турат, андан кийин мен Үмүт айга берем. Айбек мырза, ушу маданият кызматкерлери, ырчы чогорчулар деп атпайлы, ушулар дагы бир кыргыздын укура бир жакшы ырларын ырдаса жакшы болмок беле дейм да. Же тойдо мына бийлеп ырдаган жакшыбы? Кыскача айтыңыз. Баары сиз экөөбүз ойлогондой болсо абдан жакшы болмок. Анан биз ушундай коомдо жашайт экенбиз, бирөөнү айтып, ушул ырың кантип болсун? Муну жакшыраак ырдабайсың же моундай ырдабайсың деп биз көрсөтмө берип, ага тыюу сала албаганыбыз да кеп болуп атат да. Азыр биз ушундай коомдо жашайт экенбиз. Колуңан эмне келсе, ошону кыла бер деген коомдо жашап атабыз. Азыр бир ырчынын бир жанагындай бир укмуш эл уккусу келбеген ырларды чыгып алып ырдап атканда, ага барып туруп мен айта турган болсом айтат бул кармып көрө албай ушундай айтып атат деген ниетте мага жооп берип коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн муну билбейм, бир маданият министрлигинин деңгээлинде илгеркидей кылалы десек, анда адамдын укугуна чектөө койгон болуп калабыз. Жок, эми айтып деп бир жакшы жолго түшкөнүбүз жакшы деп ойлойм да. Мен эми Үмүт айымга берейинчи. Ушул эле тойдо кыргыздын улуттук каада салтын, ырларын, маданиятын бир мыктап көрсөткөн жакшыбы? Кандай дейсиз? Кыскача айтыңызчы, анан кийин мен сизге бир ыр суранайын.
Албетте бул той деген бирден бир улуттук баалуулуктарды көрсөтө турган, улуттук баалуулуктарды чагылдырып элге даңазалай турган булак деп эсептейм. Себеп дегенде ушул башка өлкөдөн, чет өлкөдөн келген коноктор кадимкидей кыргыздын каада салттарына суктанышканы жери бар да. Мисалы ошол эле учурда ырчылар келсе, улуттук ырлар, салттуу ырлар дегеним, улуттук аспап менен келсе андан жакшы. Анан кыргыз көйнөктөр, ошол эле улуттук даамдар, тамак аштар, туурабы? Акыл насаат, жанагы макал, лакап айтышуулар, ошолордун баарын чет элге жайылтуунун бирден бир булагы той деп эсептейм да. Ошондуктан ар бир ырчы өзүнө жооп берип, элге татыктуу ырларды ырдаса деп ойлойм. Бирок замандын же болбосо тамадалардын кээ бир жалбарчылардын талабына ылайык шаңдууруң барбы дешет. Каяка барсаң ошондой. Шаңдууруң болсо ырда, муңдуу ырлардын кереги жок дейт да. Демек, муңдуу ырлар бул салмактуу ырлар да. Салмактуу ырлар же болбосо баягы кайгылуу ырлар бул мындай ырдалбай калат. Ошондуктан жаздырган ырларыбыздын көбү шаңдуу музыкага ыктаганы үчүн улуттук баягы салттуу ырлардын дагы жоголушуна алып келет да. Илгери мисалы биздин ата бабаларыбыз ошол эле учурда боз үйдө отуруп алышып, чай үстүндө отуруп алышып, төкмөлөр төгүшкөн, алым сабак айтышкан, секетпай күйгөн ырларды ырдашкан. Ошол ырларды ырдоого неге болбосун? Эң жакшы ой айттыңыз. Мен оюмча ушу тойдо дагы кыргыздын мыкты ырлары ырдалып, ошону кыргыз эми баардыгы ырдаган калк ошол көкүрөгүнө бекем түйүп алып, алар жакшы ниетте жашоо жакшы болсун деп ырдап жүргөндүн өзү жакшы деп ойлойм да. Анткени жашоого дем берет. Ошон үчүн биз берүүбүздүн аягында сиз дагы бир кыргыздын жакшы ырынан бир кайрып берсеңиз жакшы болот эле. Анда эмесе бир эле эмес, бир курам ырларды ырдап берейин, кыргыздын ырларын. Кеткен сезилет жүздөн капалык чеккен той чеми жаным жылмайып койчу жүрөктү букту чыгарып эстен тамаша айтсам күлөсүңбү же тарынып мага жүрөсүңбү тарынба мага жайдары кара өзгөчө эми мүнөзүңдү Рахмат, бизде ар дайым күлкү, той боло берсин. Биз той болушуна каршы эмеспиз, болгону тойду жакшы нукта, улуттук аң сезимде, улуттук духта өткөрөлү деген максатта биз кеп кылдык. Буюрса бул теманы дагы бир жолу кийинки мезгилде кеп кылсак болот деп ойлойм. Биз көрүшкөнчө аман болуңуздар.